келе жатасыздар. Мындан ары дагы өнүгүүнү жана чоң жетишкендиктерди, ийгиликтерди каалап кетмекчимин. Сиздердин ар бир кылган ишиңиздер өлкөбүздүн жарандарыбыз үчүн өтө маанилүү жана келечек муңга үлгү. Дин эркиндигинин негизги компоненттеринин бири Кыргызстандагы диндин абалы. Биздин өлкөдө дин көптөгөн адамдардын жашоосуна маанилүү роль ойнойт. Кыргызстан көп улуттуу жана көп конфессиялуу өлкө. Анда түрдүү диний жамааттардын өкүлдөрү да жашайт. Кыргызстандагы диндин абалы өлкөбүздүн социалдык өнүгүүсүнө жана руханий бакубаттуулугу үчүн чоң мааниге ээ. Кыргызстандын бийлиги ар кандай диний топторго сый-урматын, колдоосун көрсөтүп, дин тутуу эркиндигин камсыз кылууда жана динге ишенгендердин укуктарын коргоду. Дин эркиндиги башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин урматтоо менен коштолушу керектигин эстен чыгарбоо керек. Эч ким өз ишенимин башкаларга таңылууга укугу жок. Дин эркиндигин эл аралык күнү Кыргызстандагы диндин абалы жөнүндө ой жүгүртүп, ар бир адам өз динин эркин тутуу укугуна ээ болгон толеранттуу коомду түзүүгө салым кошуу мүмкүнчүлүгү болуп саналат. Ошондуктан биз дагы жогорку кеңеш дайыма колдоп келебиз бул маселелерди. Бул маселелер абдан маанилүү, баарыбыз өзүбүз билип турабыз. Мен ойлойм, ушундай тегерек столдо бир кандай өзүбүздүн ой пикирлерибиз болобу, кандай сунуштарыбыз болобу, биз ошол сунуштарды эске алып, дайыма